Студиябыздын экинчи коноктору менен тааныштырып кетели. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Амангелди Мисуров, жазуучу агабыз келди. Ошондой эле Арзыкан Жабыева, акын, котормочу, жазуучу. Ага эжекелер, куш келипсиздер. Деги эле жазуучулук туурасында, акындык өнөр канаты туурасында бүгүн сөз кылалы. Амангелди аба, кайсыл жылдан бери өзүңүз ушул калем кармап жазуучулук милдетти байкалап келатасыз? Рахмат. Биринчиден ушул мына адабият күндөрү жакындап келе жатат. Ошону менен адабият сүйүүчүлөрдү, китеп окуучулардын баардыгын куттуктап кетелик. Рахмат. Анан жакында мына март майрамыңар келе жатат. Ушуну менен дагы жалпы кыз келиндерди, аялдарды куттуктап коюңуга уруксат этесиңер. Рахмат. Мен эми жазуучу катары ушул жерге чакырганың үчүн силерге рахмат. Эми мен чыгармачылыгым жөнүндө айтаардан мурун бир нерселерге токтолгум келет. Мына кыргыз эли өзү ыр жандуу калк. Мына байыртадан эле жорго сөздөн тартып макал, лакап, ыр, жомок, жөө жомок, анан эпосторго чейин оозеки ырдап, сактап, анан төкмөлөр чыгып келген калкчы кыргыз эли. Мен ошону менен адабият майрамы менен куттуктап атканымдын бир себеби дагы ошол. Мына ошондой ыр жандуу кыргыз эли мурунку акын жазуучулар болсо, мурунку төкмө акындар, улуу акындар, булар ошол оозеки чыгармачылыктын булагынан алып, анан кийин таланттуу болуп, көп чыгармалар. Мисалы Токтогул далабызбы, Жеңи жок далабызбы, Саякбайлар бардыгы элдик чыгармачылыктын негизинде өскөн. Кийинки мына эреке, андан кийинки мына Касымалы дейбизби, Алы, Жоомарт, мына булар болсо, булар дагы ушул оозеки чыгармачылыктан таасир алган адамдар. Андан кийинки Байдылдадан бери булар китеп менен тарбияланып калды. Башкача айтканда, 50-жылдардан кийин адабият түркүрөп өнүктү. Сталин деген болгон. Ушул айткан, бул жазуучулар адам жанынын инженери деген. Мына ошентип адабиятка чоң баа берген Совет мезгилинде. Айрыкча 50-жылдардан кийин газета, журнал, китеп деген нерсе жайнап чыга баштаган. Мына Чалкан журналына чейин. Мына айтып атканымдын себеби, биз ошолорду окуп, ошолордун таасиринде өсүп калдык. Анын үстүнө мен атам дагы баягы кызматкер болгон, парторг башкармада, апам дагы бухгалтер. Мына айтып аткан себебим, үйгө газета, журналдар көп келет эле да. Мына ошолорду окудук. Ошолорду окуп, ошондон анан менин чыгармачылыгым башталган. Мына эреке башка акын жазуучулар Дубал газетадан өзүнүн чыгармачылыгын баштаган сыяктуу эле, мен дагы өзүмдүн чыгармачылыгымды ушул Дубал газета мектептен баштагам. Ушундай жаз мезгилинде бир жаз келди деген ырды жаза коюп, анан Дубал газетага берип койгон экен, эми сүйүнгөн да айтпа. Ошентип анан баягы ошондон кийин анан кызыгып калдым. Кийин эми баягы кыскартып айтканда жүрүп университетке кирдик, филология факультетине, аны бүтүрдүк. Келгенден кийин анан балдардын арасында болуп калдым. Анан балдардын арасында болуп калгандан кийин балдардын кулк мүнөзү, кылык жоругу, ой максаты ушунун бардыгы мугалимге белгилүү да. Биздин мынау ааламдардын пайгамбары Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз айткан. Эгерде дейт, баланы тарбиялагың келсе, бала менен бала бол дейт. Көрдүңөрбү кандай улуу сөз. Эгерде бала менен бала болбосоң, баланын эч качан сырын билбейсиң, анын ким экендигин билбейсиң. Мына ушул багытта менин тагдырыма балдар менен өмүр сүрүш туура келген экен. Өмүр бою балдарды окуттум, балдарды тарбияладым дегенде ушинтип келе жаткан кезим. Рахмат. Анан ошентип жүрүп баягы бир топ чыгармаларды жаздым. Балдар үчүн аңгеме, ырларды жаза коем, балдардын чыгармаларын Дубал газетага чыгара коем. Ошентип анан кийин баягы чыгармаларым анча-мынча гезиттерге берилип, анан Байчечекей журналын айрыкча Токтосун Самидинов деген мени колдоп шык берди. Бу киши ошондой эле мен анча-мынча ырларды жазып, чыгармаларды жазганымдан кийин менин ушул чыгармаларыма чоң мына Бекенбай Апышев деген профессор бар. Ушул чоң баа берди. Андан кийин Токтосун Самидинов баа берди. Мына ул азыр вице-президент Академиянын Билим берүү академиясынын президенти Алмаз Токтомбет. Бул дагы жакшы баа берди да. Китептериңиз балдар ошолордун жыйынтыгы мына биздин астыбызда да турат. Ошентип жогорку баага дагы ушул жазган китептерим ээ болуп, анан жакында ушу сыйлык берип, конкурска катышып чыгарма жазып келет. Жакшы. Эжекебизге дагы сөз берели. Эжеке, алгачкы жазган китебиңиз тууралуу же болбосо колуңуздагы китебиңиз тууралуу байнап берсеңиз. Саламатсыздарбы?
мен дагы жогоруда абам айтып кеткендей баардык кыргыз элин ушу келе жаткан адай күнү менен жана ошондой эле кыргыз журтчулугундагы айымдардын баарын келе жаткан 8 марты менен куттуктап кетем. Мен дагы чыгармачылыкка ушул бой жеткенден баштап кадам таштай баштадым. Ушул Эрмек Калганын чыгармачылык. Мен өзү англис жана немис тилдерин окутуучусу болом. Анан кийин бирок адабиятка көбүрөөк басым жасайм. Адабий чыгармаларды окуп турам. Ошонун ичинен китебиңиздин ичинде жазга байланыштуулар барбы? Мен китебимде көбүнчө мен дастандар, поэмалар, анан кийин ыр тилинде жазылган көлөмдүү чыгармаларым бар. Роман. Бүгүнкү күндө бир чоң романдын үстүндө иштеп жатам. Котормочу катары дагы бир баяндап берсеңиз, деги эле ушул акын жазуучулардын ырларын которгондо сиздерге кандай бир баа берилет жана кандай которулду же которулуу табитине карата бир баалар, сын пикирлер айтылабы? Которуу бул эми өзүнчө бир чоң искусство да. Которгондо мен которгондо өзүнчө маанисине карап которгондо аракет кылам. Маанисине карап аракет кылам да. Анан өзүм англис тилчи болгон үчүн бир нече чыгармаларымды англис тилинде жаратып алдым. Демек, көркөм чыгармаларды, жомокторду сөзсүз түрдө англис тилине карата которуп элге жарыялап беребиз. Жакшы эжеке. Биз ошол китебиңиз тууралуу да баяндап бериңиз дедим эле. Бул качан чыккан? Бул Тагдыр таймашы деген китебим 2013-жылы чыккан. Бул чыгармамда ушу бүгүнкү күндөгү оомал төкмөл замандагы тагдыр менен таймашуу ар бир эле адамдарда болуп келатпайбы? Ошол жөнүндө жазылган көлөмдүү чыгарма деп койсом болот. Жана ошондой эле менин көп эле чыгармаларым ата журтка, мекенге арналган чыгармалар. Чоң рахмат. Амангелди абабызга дагы суроо узаталы. Себеп дегенде мына ардактуу телекөрөрмандар, мен астында бир топ ушул абабыздын калемине таандык болгон китептерди көрүүгө болот. Жанын астында агам айтып өткөндөй, алкыш баракчалары, дипломдор, ардак грамоталар турат. Жазуучу катары айтсаңыз, кыргыз жазуучулары бүгүнкү күндө кандай, орду кандай? Жана ошондой эле өзүңүз айтып өткөндөй жазуучулардын бир калемин үзгүлтүккө учуратпай, ошолордун бир калемин жаңыртып улап келатабы? Бул жөнүндө өзүңүздүн оюңуз, пикириңиз кандай бар? Эми Кудайга шүгүр, кыргыз эли таланттуу калк. Алма түшсө, ушу акындардын башына түшөт. Акындар көп өтө. Жазуучулар көп, Кудайга шүгүр. Эми жаза берсин, мына китептерди чыгара берсин, тилектешпиз. Биз дагы ошолордун катарында эле жазып жүргөн адамдар. Эми азыркы мезгилде уусубуз кур эмес. Бир топ балдар акын жазуулар, Каныбек Жунусов деген бар. Сулайман Рыспаев деген, Токтосун Самидинов деген ушундай бир жакшы таланттуу балдардын кызматынан бир топ акын жазуучулар бар. Ошолордун арасында ушу Куйлугулаш мен дагы келейчим. Мен дагы ошол балдар үчүн бир топ чыгармаларды жазып жүрөм. Ошо өзүм айткандай, ушу мен мына эки балдарды кошо жүрүп карай турган болсоңор, балдар чоң адамдарга караганда бир нерсени өтө жакшы түшүнөт. Анан тамашакөй болушат. Мына мектепке барып көрсөңөр, балдар бири-бири менен кыйын тамашалашат. Чоң кишилер андай тамашалашат. Бири-бири менен тамашалап, бири-бирин сындап, анан жолго салат да булар. Мына балдар ушундай. Мына ушул жагынан, ушуларды байкаган жагынан ушул китеп ошол жакшы жазылган деп ойлойм да. Ошол жагынан жазуучуларды бир топ эле. Эми албетте азыр мезгилде кыйын. Китеп чыгарыш муну жазыш, анан кийин басыш, анан сатыш деген бар. Жазыш басышы деле басмакана жардам берип атат. Кудайга шүгүр. Кээ бирлерин бекер эле чыгарып берип атат басмакадан. Кеп ушул китеп окубай атышат азыр. Элибиз китеп окубай калды. Мына адам китеп менен адам болот да. Адам китеп. Азирети Али айтат, сабатсыздык эң жаман нерсе дейт. Ал эми
Mark Twain деген жазушы бар. Бұл айтады, кітап оқыған адам дейді, хат таныбағаннан айырмасы жоқ дейді. Көрдіңіз? Демек, адам баласы кітап менен қалыптанады. Ошондо азыр бизде китеп окуу маданияты бир аз төмөндөп кетти. Ал эми жазгандар Кудайга шүгүр бар, жазуучулар бар, кур эмес, бир топ жазуучулар чыгымдар, манча журналдар чыгып атат. Токтомсар Байчекейди эч кандай эме кылбастан чыгарып келе жатат. Үшүк алдырып атат. Байчекейди. Ал эми мен колумда турган Тобурчак кыз деген китеп кандай жазылган? Бунун ичинде көбүн эсе эмнелер камтылган ала? Менин чыгарма жазганымдын бардыгы мен балдардын эмнесине көңүл. Биринчи балдарды тарбиялаш үчүн баланын ден соолугу болуш керек. Экинчи баланын илими болуш керек. Үчүнчү жагынан баланын кесиби болуш керек, өнөрү. Бул үчөө жетишсиз. Балага бул үчөө жетишсиз. Эң негизги нерсе балага ыйман бериш керек. Мына ошон үчүн мен ушул теманы алып, балдардын ден соолугу, алардын өнөрү, ыйманы, кесип көбүндө мына ушул теманы алып туруп, ушунун үстүндө көбүрөөк иштедим. Мына ушул китептагы көбүнчө ошону камтыйт. Анан мунун биринчи Тобурчак кыз, анан дагы бир аңгеме бар. Булардын бардыгы балдарды жаратылышты сүйүүгө үндөйт. Жаратылышты сүйүү. Бир адам жаратылыштын бир бөлүгү да. Эгерде жаратылышты сүйбөсөк, жаратылыш менен бирге болбосок, биздин жашообузду элестетиш кыйын. Ошон үчүн Андерсендин стили менен, чоң жазуучу Андерсендин стили менен, мен ушу гүл жана ташбака деген ушул жаратылыштагы бир сонун нерсени ушул Тобурчак кызга киргизип, ушуну жаздым. Рахмат суроо берген. Рахмат. Дагы бир суроо узаткыбыз келип турат. Арзыкан эже, ушул акындар дагы өзүнчө бир кандайдыр бир жазуу иретинде түрлөргө бөлүнөт эмеспи? Өзүңүздүн ырларыңыз кандай ырлардан турат? Аксак уйкаш деп коет, жуу уйкаш деп коет. Сиз эмнеге көңүл бөлөсүз? Мен көбүнчө арсар уйкаш менен аттама уйкаш. Мен бардык эле стилди алып кетким келет. Кээ бир ырларымда оромо уйкаш дагы бар. Жана ошондой эле акыруу ырларым дагы бар. Ал эми поэма баягы немелерди, дастандарды жазганда, жана роман жазганда мен мында дайыма арсар уйкашты Бирок кептин баары уйкаштыкта эмес, анын маанисинде болсо керек. Бир куплет бизге ырмак берсеңиз аябай сонун болот эле, суранага чатат. Макул. Өзүм жогоруда сурап биз окута албай койдук элек. Жогоруда өзүм айтып кеткендей, менин ырларым баары эле ушу ата журтка арнагат, мекенди. О калайык келечекти ойлойлу, кечикпестен пейилибизди оңдойлу, күндөр өтүп кылымдарга тогошсо, урпактары жер каратып койбойлу. Бекемдейли ынтымактын ордосун, гүлүн төккөн достугубуз соолбосун, бир атанын балдарындай божурап, ширетели ынтымактын тугоосун. Чоң рахмат. Ыраазычылыгыбыз билгизели. Дагы бир окуп берейин турасызбы? Макул. Ата журттун булуң бурчун кескилеп, сураганга бербейличи энчилеп, урпагыбыз улаар биздин учукту, кийин соңго калышпасын кичилеп. Бабаларым баскан жол деп айтышып, бизге чейин сатышкан деп тартышып, улуу мындан калган бизге өрнөк деп такталашып, калабы дейм жанчышып. Рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизде эфирдин соңуна келип калдык. Амангелди абай, эми өзүңүз бир жакшы батаңызды берип дегендей бир жакшы тилегиңизди айтып өтсөңүз. Сиз дагы макул. Жаратылышты берки Тобурчак берет. Тобурчакты. Авасын ыры менен жыйынтыктайбыз. Жаратылыш жөнүндө мына бир ырды окуп коеюн, матайыбыз келгенден кийин суу көтөргөн булуттар деген экелесе. Асмандагы булуттар суу көтөрүп жүрүптүр. Тыйкан эккен буудайдын суусаганын билиптир. Шака менен төккөндөй жамгыр төгүп кириптир. Байкасаңар табият баарын билет турбайбы? Өскүлө деп батыра күн да чыгып жылмайды деген. О, бали. Рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Мына эли журтубуз тынч болсун. Алла Таала ошо жараткан жаратылышына 18 000 ааламдын бардыгына өзү рахим болуп, өзү рахимин алсын. Мына түшүмүр мол болуп, элибиз тынч болуп, ынтымак болуп, мына ушундай жакшы күндөрдө жүрө берели.
бардық елі жұртыбызға, бардығымызға Алла Таала пашагер, бақыт таалай берсін. Рахмат, айтылған тілектердің бардығы орындалсын, қабыл болсын деп сіздерге ыраазычылык билдирип, эфирдик сапарыбызды дагы биз жыйынтыктайдык окшойбуз. Убакыт деген ушкан куш деп коет. Албетте эфирдин соңунда бардык көрөрмандарга, мекендештерибизге, ага-энелерге, досторго, ата-энелерге терең ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Бар болушсун, эч качан оорубасын. Мына ушул жарыкчылык жашоодо тууган урук менен, бир туугандары менен түбөлүккө бир болсун деген тилегибизди билдиребиз. Албетте, ар дайым дүйшөмбү күндөн албетте ишемби күнгө чейин Кутман таң маалымат музыкалык программасын ЛТР телеканалында көрүп калыңыздар. Сиздер үчүн пайдалуу кеңеш, мыкты конокторубуз менен маектерибизди Ош, Бишкек, албетте алып баруучу кыздарыбыз жана жалпы чыгармачылык топ менен биргеликте биз сиздерге мыкты маанайды тартып алганга аракет кылабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Жалпыңыздарга албетте биз көрүшкөнчө деп калабыз. Саламатта калыңыздар.